Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. 2024 жылдын 25 март күнү Ички иштер министрлигинде Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын кайгуу күзөт кызматына автоунаа тапшыруу аземи болуп өттү. Иш-чарага Ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков, министрдин орун басарлары, Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын башкармалыктарынын жана кызматтарынын башчылары катышты. Автоунааларды тапшыруу учурунда Улан Ниязбеков өлкөбүздүн ички коопсуздугун бекем сактап, кылмыштуулукка каршы күрөшүп, ар түрдүү укук бузууларды алдын алуу боюнча күчүрмөн иш-аракеттерди жүргүзүүнү улантып жатабыз. Жүктөлгөн милдеттерди татыктуу аткаруу үчүн бардык ички иштер органдарынын материалдык техникалык базасын чындап, элге сервистик тейлөө көрсөтүү ишмердигин бир тартипке келтирдик. Ушундай саамалыктын алкагында жаңы автоунааларды Бишкек шаардык кайгуу күзөт кызматына тапшырып жатабыз. Себеби жүктөлгөн милдеттерди так аткаруу үчүн биринчиден жакшы шарттар түзүлүшү зарыл. Аталган камсыздоолор жана шарттарды түзүү боюнча жүргүзүлгөн ишмердиктин бардыгы президентибиздин талаптарын аткаруу максатында ишке ашырылып келүүдө. Акыркы 3 жыл аралыгында ички иштер органдарынын бардык имараттарын оңдоп түзөөдөн өткөрүп, 400гө жакын автоунааларды таратып бердик. Азыркы учурда заманбап үлгүдөгү жаңы имараттын курулуш иштери жүргүзүлүп жатат. Анын ичинде атайын машыгуу борбору да бар. Жалпылап айтканда, мурдагы эле кайгуу күзөт кызматы кайрадан түзүп койбостон, жаңы үлгүдөгү санарип кайгуу системасын калыптандырып жатабыз. Жакынкы арада дагы жаңы үлгүдөгү материалдык техникалык каражаттар менен камсыздап, азыркы мезгилдин талабына ылайык коопсуздукту камсыздоону ишке ашырабыз, деди ИИМдин башчысы Улан Ниязбеков. Алынган жардамдар коомдук тартипти камсыздоодо жана кылмыштуулук менен күрөшүүгө багытталган ар кандай чечимдерди кабыл алууда ыкчамдуулукту жакшыртууга шарт түзөт. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Улан Ниязбеков Москва шаарындагы Крок Сити Холл комплексиндеги каргашалуу окуяга байланыштуу Россиянын Кыргызстандагы элчилигине барып, көңүл айтуу китебине кол тамгасын калтырды. Министр дүйнө жүзүнө бүлүк салган терроризмди окуяны кескин айыптап, эл аралык терроризмге каршы күрөштө бирдиктүү күч-аракеттер керек экендигин баса белгиледи. Улан Ниязбеков каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтуу сөздөрүн жеткирүү өтүнүчүн билдирди. Каргашалуу окуяда жапа чеккендердин бардыгын тезирээк сакайып кетишине тилектеш экендигин кошумчалады. 27 мартта ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков Талас областына атайын иш сапар менен барды. Анда Талас областынын ички иштер органдарынын кызматкерлери менен жолугушту. Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын урматына Талас областынын ички иштер органдарынын өздүк курамына саптык кароо жүргүзүлдү. Саптык кароону ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов өткөрүп, Талас областынын ички иштер башкармалыгынын, шаардык жана райондук милиция бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин жана өздүк курамынын жанында керектелүүчү каражаттарын, сырткы көрүнүшүн, параддык кийим-кечегин текшеришти. Ошондой эле салтанаттык жүрүштүн сапатын текшерүүгө алынды. Кызматтык ишмердүүлүгүн аткарууда аныкталган кемчиликтерге байланыштуу Талас областык ички иштер башкармалыгынын башчысынын кадрлар боюнча орун басары, милициянын полковниги Жаныбек Осмонбеков, Талас областык ички иштер башкармалыгынын финансы чарбалык бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Нурлис Жолдошов ээлеген кызмат ордуларынан бошотулду. Ошондой эле министрликтин буйругу менен Талас областык ички иштер башкармалыгынын башчысынын кадрлар боюнча орун басары болуп, ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын, Ош шаарындагы 4-чү башкармалыгынын ыкчам кызматкери, милициянын подполковниги Азамат Садырбаев, ал эми Талас областык ички иштер башкармалыгынын финансы чарбалык бөлүмүнүн башчысы болуп, Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Медербек Усубалиев дайындалып, өздүк курамга тааныштырылды. Бүгүнкү жолугушууда коомдук тартипти камсыз кылууну жакшыртуу багытында кабыл алынган чечимдерди жана сунуштарды тез арада турмушка ашыруу керектиги баса белгиленди. 24 март күнү Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын жыйындар залында ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Нурбек Абдиев жарандардан массалык эс алуу жайларында курал колдонуу менен жасалган кылмыштарды, зордук зомбулук иштерин алдын алууга багытталган жолугушуу өткөрдү. Ага борбордогу соода борборлорунун ээлери, администраторлору жана жеке кайтаруу ишканаларынын өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө Нурбек Абдиев учурдун маанилүү маселелеринин бири терроризмге натыйжалуу каршы туруу экендигин билдирди. Терроризм ыкмаларын өзгөртүп, барган сайын татаалдашып жатат. Ал жакынкы чет өлкөдө болуп өткөн окуяларды, Москва аймагындагы Крок Сити Холл концерт залындагы террордук чабуулду жана анын каргашалуу кесепеттерин эске салды. Соода борборлорунда, мекемелерде жана уюмдарда курал колдонуу менен жасалган кылмыштарды жана зордук зомбулук иштерин жасоо мүмкүнчүлүгүнө жол бербөө максатында ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары соода борборлорунда
борборлорунун ээлерин жана администраторлорун бир катар чараларды көрүүгө чакырган. Алар объектилердин аймагында кирүү жана чыгуу режимин күчөтүү, видео байкоо тутумдарын, аудио, видео жазууларды орнотуу, жайларды жана тегерекчектерди күнүмдүк кароо, шектүү буюмдарды өз убагында аныктоо, кооптуу заттардын топтолгон жерлерин текшерүү, коопсуздук кызматкерлерин кылдаттандоо, кампаларда тездетен комиссиялык текшерүүнү уюштуруу жана өткөрүү, укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен биргеликте практикалык көнүгүүлөрдү өткөрүү макулдашылды. Жолугушуунун аягында Ички иштер министринин орун басары кызыктырган бардык суроолорго жооп берип, сак болууга жана жарандардын коопсуздугун биргелешип камсыз кылууга чакырды. Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында Кыргыз Республикасынын ИИМдин эл аралык кызматташтык башкармалыгынын башчысы Нурбек Жаңгабылов АКШнын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин аймактык коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Марк Ричардсон менен жолугушту. Тараптар кызматташууну мындан ары бекемдөө, укук коргоо жаатындагы өз ара аракеттенүүнү талкуулашты. Нурбек Жаңгабылов АКШнын элчилигине Кыргызстандын ички иштер органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоого жана коомдук коопсуздукту камсыздоого кошкон зор салым үчүн ыраазычылыгын билдирди. Элчилик тарабынан берилген техникалар милиция кызматкерлеринин кызмат өтөө сапатын бир топ жакшыртаарын күмөнсүз. Жолугушуунун соңунда Нурбек Жаңгабылов АКШнын элчилигине кылмыштуу ишмердүүлүктү аныктоого жардам бергендиги үчүн ыраазычылыгын билдирди. Тараптар өз ара аракеттенүүгө жана эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө даяр экендигин билдиришти. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы жарандардын турак жайларына жана башка жеке менчик формасындагы мекемелерге, ошондой эле жеке адамдарга алардын мүлкүнө келишимдин негизинде куралдуу күзөттү камсыздашат. Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын борборлоштурулган күзөт түйүнү акыркы заманбап техникалык жабдуулар менен камсыздалган жана физикалык жактан мыкты даярдалган кызматкерлерден түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы жарандарга, жеке жана юридикалык ишкерлерге өз кызматын сунуштайт. Борборлоштурулган күзөт түйүнүнө келип түшкөн чакырууларды ыкчам кармоо тобу 3-5 минут ичинде тейлейт. Уурулукка жана тоноп кетүүгө жол бербөөгө кепилдик берет. Кыргыз Республикасынын күзөт кызматы сизге төмөнкү кызматтарды көрсөтөт. Дүрбөлөң баскычы, борбордук күзөт түйүнү менен кайтаруу, милиция менен кайтаруу, баалуу жүктөрдү, ошондой эле акчалай каражаттарды коштоп жүрүү. Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын кызматтарын колдонуу үчүн төмөндөгү даректерге кайрылсаңыздар болот. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Студияда Диана Нурлан кызы.